Саламатсыздарбы? Кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолаева. Ошто электр жарыгына болгон чектөөлөр алынып салынды. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча электр чубалгыларына күч келгенине байланыштуу чектөө 28 октябрда түнкү саат 12ден таңкы 6га чейин киргизилген болчу. Бирок Казакстан тарап менен электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүү жетишилгендигинен улам чектөө алынып салынды. Учурда жашоочуларга энергия үзгүлтүксүз берилүүдө. Анткени менен Ош шаарындагы айрым райондордо жарык бир канча сааттан өчүрүлүп жатат деген маалыматтар айтылууда. Кыргызстанда 113 миң гектар айдоо аянтына турак жай салынды. Анда 46 миңге жакын үй бүлө жашайт. Мындай маалыматты экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекциядан билдиришти. Маалыматка караганда Чүй облусунун Сокулук жана Аламүдүн райондорундагы суугат жерлерди басып алып, жеке турак жайларды салып алышкан. Ананда аны трансформациядан чыгарып берүү талабын коюуда, дейт инспекциянын адистери. Бирок айдоо аянттарын трансформациялоого мораторий жарыяланган. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын саны 16 миңге жетти. Бул тууралуу стратегиялык иликтөө боюнча Улуттук институттан билдиришти. Маалыматка ылайык катталган уюмдардын миңге жетпегени гана активдүү иш алып барат. Бейөкмөтчүлөр өзгөчө Бишкек, Ош шаарларына басым жасашат. Алар көбүн эсе чет элдик уюмдардын же инвестициялардын жардамында иш алып барышат, деп кошумчалашты Улуттук институттан. Эске салсак, парламентте бейөкмөт уюмдарды агент деп атап, алардын каржылык жана башка ишмердүүлүгү тууралуу мамлекетке отчет тапшыруусун демилгелеп жатышат. Ал эми жарандык коом өкүлдөрү депутаттардын сунушуна каршы чыгып, эл аралык уюмдар аркылуу Кыргызстанга келчү жардамдар азайса, социалдык чыңалуу башталарын болжоп жатат. УКМКнын маалыматына караганда 175 кыргызстандык Сирияга кеткен. Анын 10 чактысы ошол жерде каза болгон. Дагы 3-ө Сирия өкмөтүнө колго түшүп, өлүм жазасына тартылганы турат. Айрымдарынын ата-энеси жана балдары кароосуз калган. Учурда Сирия өкмөтүнүн туткунунда жаткан Шухрат Бабажановду атасы үйүндө анын 3 баласы калганын айтып, элди азгырылбоого чакырууда. Бул арада Ошто экстремизмге каршы күрөш боюнча жогорку кеңештин көчмө жыйыны өтүп, Сирияга азгырылган жаштарды кармап калууга билимдүү диний ишмерлердин жоктугун айтышты. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Максат Ажы Токтомушев Кыргызстандагы бардык имамдарга аттестация жасаларын жарыялады. Учурда Кыргызстандын түштүгү диний экстремисттик уюмдардын таасирине өтө берилген аймак катары саналат. Айрыкча Жалал Абад облусунун Сузак району, Ош облусунун Өзгөн, Кара Суу, Арабан, Ноокат райондору, Ош шаары жана Баткен облусунун Кызыл Кыя шаары диний экстремисттик уюмдардын өзгөчө таасиринде калган. Кыргызстандан Сирияга кеткен 175 адамдын 90% ушул 3 облуска таандык. Анын ичинен 10 адам Сирияда каза тапкан айтылууда. Жакында эле дагы 3 кыргызстандык Сирия өкмөтүнүн туткуну болгонун Орусиянын биринчи каналы жарыялап чыкты. Биздин максат бардык жерде шарият мыйзамын орнотуу. Орусияда да, Кыргызстанда да, Сирияда да согуш бүткөндөн кийин бардыгыбыз өз өлкөбүзгө барып, өз өлкөбүздө халифат орнотобуз. Алар мени ашпозчу кылып коюшту, анткени биздин өлкөдө тамакты даамдуу жасашат. Мен сыртка чыккан учурда автомат беришет. Мындан бир апта мурун Кара Суу районунун Нариман айылынын 93 жаштагы тургуну Пазилаткан Тешебаев өз уулу бүт үй бүлөсү менен Сирияга кеткенин айтып, аларды кайтарууну күч кызматкерлеринен суранган болчу. Бүгүн болсо Сирияда туткунда жаткан Шухрат Бабажановдун атасы элге кайрылып, уулун азгыргандарга наалат айтты. Бабажанов, Шухрат уулум Сирияга кетип, Сирияга да комода отуруптук. Eller eştiler, bilirler. Bunu işlak kımeler. Kim açlık işlak kısa haram olsun. Ne müşkileyken olsa kim Allah özü karattı. Beni oğlumda hiç kim bulmasın. Ал арада интернетке Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн өзбек тилдүү бет капчан жигиттер жакын арада кан төгүлөр Кыргызстан жана Өзбекстанда орун аларын айткан тасма чыкты. Biz Şam diyarlarda turibmiz, jihod diyorlarida. İnşallah mana Suriyani oz-ozdan fath qilish boshladik, biiznillah inshaalloh. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston diyorlariga inshaalloh yaqinda kirib boramiz, biiznillah. Улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан жаңы тенденциядан улам Жогорку кеңештин депутаттары Ош шаарында көчмө жыйын куруп, диний экстремизмге каршы күрөшүү жолдорун талкуулашты. Анда мамлекеттик дин комиссиясынын төрагасы Орозбек Молдалиев жаштардын Сирияга агылуусуна туура эмес диний ишеним себеп деген пикирде.
Ал экстремисттик идеологияга салттуу ислам идеологиясын каршы коюуну сунуштады. Идеология менен ким күрөшүш керек? Идеология менен мамлекеттик, мына жаштар министрлиги бар. Ошондой эле бул мамлекеттин идеологиясына булар ишенбейт. Билесиздер. Буга мына биздин дин иштер башкармалыгы жакшылап колдоо көрсөтсөк, жакшы билимдүү болот. Ваххабизмдин идеологиясына каршы бүгүн жакшынакай алып туруп, моерге алып келтирип айтыштырсак, анча мынча эле адамдар чыга алат. Адистердин айтымында Сирияга кетип жаткан жаштардын диний түшүнүгү бөскө. 74 жылдык советтик саясат учурунда салттуу диндин жактоочулары болгон жергиликтүү диний ишмерлер жок болуп кеткен. Эгемендикти жаңы алган Кыргызстандын диний чөйрөсүн билими жупуну адамдар ээлеп алышкан. Сырттан келген экстремисттик агымдардын өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүүгө жарамдуу дин таануучулардын аздыгы жаштардын башка агымдарга ооп кетишине себеп болууда. Бирок учурдагы кырдаалга жараша Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи ар бир имамды кайрадан аттестациядан өткөрүп, билимсиздердин ордуна теологиялык билими терең жаштарды коюуну баштаганын айтты. Биз алдына ала суроолорду бердик. Дини ханафи мазхабка ылайыктуу жана өкмөттүн бизде мамлекетке тиешелүү светский суроолорду дагы бердик. Анан бул аттестациянын мурдагы аттестацияга караганда айырмачылыгы мурда өзүбүздүн эле ушул дин кызматкерлери аттестациялап берет. А бул жерде коргоо кеңешинин да бир мүчөсү бар, коргоо кеңешинин секретарият мүчөсү бар, дин комиссиясынан 2 мүчө бар, алдындар кеңешинин ошондой кылып 8 адамдан турган, Кудай калса комиссия жакшы алып берет деп ойлойбуз. Анан экзамен сонун. Мындай болгон эмес. Улуттук коопсуздук кызматынын жергиликтүү башкармалыгынын маалыматы боюнча, Сирияга кеткендердин жалпы саны 175 адамга жеткен. Сирияга кеткендердин 90% 25-29 жаш курактагылар болсо, алардын 23-ü аял кишилер. Сириядагы согуштук аракеттерге агылган жаштар түрдүү маалымат каражаттары аркылуу шарият мыйзамын орнотуу үчүн биринчи кезекте Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанга согуш ачарын ачык айтышууда. Ыдырыс Исаков, Хилала Ашурова, Азам Бузириков. Баткенде белгисиз кишилер 61 жаштагы ишкер Абдыкутуз Шүкүровдун үй бүлөсүнө бастырып кирип, өзүн жана жубайын бычактап кетти. 2 жашар небересин ур токмокко алышкан. Окуя 16 ноябрь күнү болгон. Жабырлануучулар облустук ооруканада дарыланууда. Милициянын маалыматына ылайык, Абдыкутуз Шүкүров адамдарга пайызга акча берет. Анын үй бүлөсүнө кол салгандар карызы бар кишилер болушу мүмкүндүгү болжолдонууда. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Ош шаарында троллейбустарды сатып алуу үчүн дүйнөлүк уюмдардын бири 10 миллионго жакын евро бөлөт. Мындай маалыматты каржы министринин орун басары Арзыбек Кожошов Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Кожошовдун билдирүүсүнө караганда 9 миллион сомго жаңы троллейбустар менен автобустар алынат. Мындан тышкары инфраструктураны жакшыртууга да каражат каралат. Акчанын бир бөлүгү грант, экинчи бөлүгү насыя түрүндө берилет. Андан 12 жыл аралыгында кутулуу мөөнөтү каралууда. Жалабатта жаңгак фестиваль өтөт. Фестивалдын максаты азайып бараткан жаңгак токойлорун сактап калууга, коомчулуктун көңүлүн буруу жана түшүмдүү дүйнөлүк маркетингге алып чыгуу. 22 ноябрга белгиленген иш-чараны өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү Агролит ишканасы менен бирге эл аралык уюмдардын колдоосунда өткөрөт. Жаңгактардын түрлөрү эл назарына тартууланат. Жалабат облусунда соңку жылдары жаңгакты отун кылуу максатында кыюу күч алганын, абал ушундай уланса 40 жылдан соң токой жоголуп кетиши мүмкүн экенин экология жаатындагы адистер билдирип келишет. Аймактагы 19 000 гектар токойдун 4500 гектарын жаңгактар ээлейт. Сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы жаңылыктар мына ушулар болду. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.